Кутман таң барыңыздарга. Сиздер менен биз бүгүн шаурма жасайбыз. Бүгүн өзгөчө шаурма, атайын үй шартында жасала турган шаурма. Бизге биринчи лаваш керек. Бул болсо эң керектүү азык деп ойлойм мен. Шаурма. Андан кийин картошка фри, айсберг, бул атайын жашылча, бадыраң, помидор, андан кийин өзгөчө соус. Соусту биз өзүбүз атайын даярдадык. Соустун ичине 3 ингредиент кетет. Майонез, барбекю и кетчуп. Андан кийин туз керек, калампир, кызыл муруч и тоок жана суу май керек. Азыр тооктун этин алдыгала биринчи туздап коебуз. Туз септик. Эми калампир себебиз үстүнө. Оодарып. Экинчи четин деле туздап. Калампирден сеп. Тоғусту маринадтап койдук. Эми бир 20 мүнөткө алып турабыз. Ичкерек тура баштайбыз. Андан кийин бадыранга окшоп эле ичке кылып турай беребиз. Айсбергде азыр. Так, где-то 3 жалбырак алалы. 3 жалбырак бизге жетет. Эми биз жалбырактарды алып чоң-чоң эле монтип үскүлөп салабыз. Эми бул салатыбызды туздап даамына келтириш керек биз. Туздан себем, бир аз майдан куям. Суу майдан куйгандан кийин салатыбызды эми аралаштырабыз. Баары бүт жагы даамдуу болуш керек. Эми бизге картошка фри керек. Азыр картошка фрини кууруйбуз фритюрга. Атайын ысытылган майга кууруп алабыз. Фрини кууруп алдык. Эми фринин алдына мен атайын салфетка салып койдум. Бул өтө фри майлуу болбош үчүн. Так, май куйдук. Бисмилла. Эми тогусту бисмилла деп кууруйбуз. Бир аз которобуз. Эки четинен кууруш керек. Эки бетин кызарта кууруп алдык. Текшерип көрдүк, тоогубуз бышты. Эми тоогубузду алып берсек болот. Карабаш, тоогубузду точно. Өңү да сонун болуп, кызыл болуп чыкты. Тоогубузду кууруп келдик. Азыр тоогубузду туурайбыз. Аябай майда кылып туураш керек. Оозго салганда эти билинбегенде, ээрип кеткенде болуш керек. Лавашыбызды жайып алабыз. Эми бизге бир аз соустан куябыз. Соус куюп туруп, эт салабыз. Тооктун этин салып, андан кийин үстүнө салатыбыз да дайын болуп калыптыр. Соогу чыгып жакшы даамдуу болуп. Картошка фри. Эми үстүнө кайра эт салабыз. Соустан куябыз. Салатыбыз салабыз. Тоок.
Болду, эми орой берсек болот. Биздин шаурмабыз оролду. Эми сковородкага кууруп алабыз. Кошулган жагын ылдый каратабыз, анткени шаурмабыз үзүлбөш үчүн алдына каратып бышырабыз биринчи. Мынакей достор, биздин шаурмабыз даяр болуп калды. Үй шартында жасасак деле биздин шаурмабыз элдикиндей эле кооз, сонун, размери да жакшы, көрүнүшү да сонун, аябай жакты мага. Эми биз кесип, буюрса, так, экиге бөлүп, ичинен эмени көргөзөлү. Азыктардын ички азыктары кандай болду экен. Опс. Мынакей, карагылачы. Бассаң мына согун баары чыгат. Тамар дандуу болсун.